Ош шарындагы бир канча көчөлөрдүн аттары башка тилдерде аталып келет. Алар Яшлар, Матросов жана башка көчөлөр. Ал эми көчөлөргө ыйгарылган аттардын маани-маңызын көпчүлүгү аңдап биле бербейт. Мындан улам коомчулук аталыштарды тарыхый, нукура, кыргызча аттар менен оңдоп коюу зарыл дешет. Эми мисалы үчүн Оштун чекесинде чоңойгон кызмын, Төлөкүндөчү. Азыр биз менен Бирадыр деген жерге чыксак, Лермонтов, Пушкин, Пучегин, ошолор эми Лермонтов менен Пушкинди эми биздин башыбызга сиңирип койгон. А кээ бир немелерди биз түшүнбөйбүз деле. Ош шаарында өзбекче, орусча эмес, кытайча көчөлөр деле бар экен да. Алайский көчөдөчү мен аны көрүп эсим алды да. Жакшы аттарды койсо, балага деле жакшы аттарды, жакшы тилектерди тилеп коебуз го. Ошого окшотуп көчөлөрүбүзгө деле жакшы аттарды койсок, ал өзүбүздөн эле паркыбыз болор. Эми албетте ол илгерки орустардын аттары эми калыш керек да. Бул тарых, өзүбүздүн ата бабаларыбыздын аттары бар. Батыр болгон, ушундай кыргыз чарбачылыгында, башка тармактарда иштеген улуу адамдар бар. Анабай парк. Караңыз эми. Мындай кыргыз тили менен айтканда бу жерде бир жакшы сингармонизм болбой атат да. Анан эми албетте Кыргызстанда кыргызча ат коюлуш керек да. Кээ бир көчөлөр дагы эле орусча. Ал арада өлкө башчы Садыр Жапаров айрым аймак айылдардын аталышын өзгөртүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык Талас облусундагы Кара Буура району Айтматов болуп алмашты. Аталган райондогу Чимгент айылы Чолпонбай болуп өзгөрдү. Анткени СССРдин баатыры Чолпонбай Төлөбердиев аталган айылда жарыкка келген. Нарын облусуна караштуу Кочкор районундагы Коштөбө айыл аймагынын аталышы Ормонхан болду. Оштун окатындагы Борбаш айылы мындан ары Кайрагач деп аталат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнө салым кошкон адамдар бар. Ошолордун аттарын берсе болот. Анан ким айыл өкмөт болсо эле анын тууган атын ошо көчөгө атын коюп коюп, же бир колхоздун бригадиринин деле атын көчөгө коюп кое берген болбойт да. Не деген легендарлуу залкар инсандар бар, ошолордун аттарын көчөлөргө берсе болот. Президенттин саясаты, максаты туура, бирок аны жанагы толук кандуу ишке ашырууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү туура эмес чечим чыгарып коюп атышат да. Алмаша турган жерди алмаштырбай турган жерлерди алмаштырып коюп, анан коомчулукта нааразычылык пайда болуп атат. Бийлик мындай кадам тарыхый инсандардын атын төөлүккө калтыруу үчүн жасалып жатканын айткан. Аталыштарды өзгөртүүгө 8 миллион сом керектелет. Каражат жергиликтүү бюджет жана демилгени көтөргөндөр тарабынан бөлүнмөкчү. Ал эми тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев облус совет учурунда көчөлөргө берилген аттарды кыргызчалатуу зарылдыгын айтат. Ошол эле учурда көчөгө же айылга ат берүүдө өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон адамдардын ысымы ыйгарылыш керек деп эсептейт. Бардык жагынан үлгү болуп, Кыргызстандагы 100дөн ашык улутка биз кыргыздар үлгү болуп, анан ошолордун баарын башын бириктирип, идеологиялык саясат кылып, көчөнүн атын, жер суунун аттарын бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Кеч калдык, өтүп кетти убакытчы. Эч кандай бир тайсалдай турган, коркото турган эч нерсе жок. Биз өзүнчө эгемендүү мамлекетпиз. Биз өзүбүздүн территориябыздагы биз өзүбүз чечебиз, кайсы көчөгө кимдин атын беребиз. Аны кыргыз мамлекетинин ээси, кыргыз бийлиги, кыргыз эли чечиш керек да. Бул жерде эч кандай улутчулдук, бир улуттан экинчи улутту жогору коюу деген нерсе жок. Мисалы Түркияга барсаңар баары түркчө, Кытайга барсаң баары кытайча, Россияга барсаң баардыгы орусча, туурабы? Буга чейин президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышын өзгөртүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Кыргызстанда айыл, аймак, район жана облус аттарын жапырт кыргыз тилинде атоо 1991 жылы эгемендикти алгандан тарта башталган. Өткөн жылы министрлер кабинети айрым район, айылдардын аталышын өзгөртүп, өлкөнүн белгилүү инсандарынын ысымын ыйгарууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштаган. Мыйзам долбоору ушул жылдын башында февралда 3 окууда жактырылган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.